Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроonu басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Assalomu alaykum урматтуу Universal KG каналынын көрөрмандары. Бүгүн биз Өзгөн мал базарындабыз. 20-январь. Койлордун, букалардын алды-сатты баалары кандай? Ошону билгенге аракет кылабыз. Сиздерден болгону комментарий, лайк. Анда эмесе биз баштайлы. 10 000 сом деп эс кармап турат. Козу эркек экен. Кой тишин майдалап койгон. Козу келечеги бар. Бул солуктарда 6 000 сомдон кеми бар деп эне кармап турат. Сemiz экен, оорудабы, бул багылган эмес, өз семиз багыптыр. Бул солукта 6,5-5,5 деп эс кармап турат. Бул койлордо 13 000 сомдон себеси алышып кетет. Аябай чоң койлор. Ары бирин 13төн алыптыр. 6,5-5,5 деген козуларга кайтайлы. Мына эки солук тиш буза элек козулар 6,5 карасыны 6,5 сарысыны 5,5 миң сом деп эс кармап турат. Бул козуларды 5,5 миң сомдон да базар эс кармап турган. Чагы өзүнөн көргөндөй солук ургачы козулар. Бул козуну 4 000 сом деп эси ургачы экен. Бул козуларда нарды сары менен караны 5тен булар 4,5 деп эс кармап турат. Ургачы козулар тиш буза элек. Бул эгиз козулуу койду 13 000 сом кеми бар деп айтат. Ургачы экен козулары. Өзү 6 тиштүү кой. Азыр 9 000 сомго балашып атат бул койду. 9 000 сом берди биздин алдыбызда мына колдо кармашып турушат. Ага канча болду? Бул эки койду 18 000 болду деп эси айтты. Жагын айтып чын айтып билбейбиз. Эне бала койлордо 18 000 сом. Эгиз козулуу койду 3 башта 12 000 деп айтат. Эсли эки козунун өзүнө ала турган болсоңор, экөөнү 6 000 бергиле деп эси айтып атат. 12 000 сом берем деп. 12 000 сом. Аларман 9 000 сом берди эне бала эки козуга. Бул козунун ак козунун 6 000 кеми бар деп айтат. Ургачы козу тиш буза элек. Бул койду 13 000 сом деп айтат. Козу аябай сонун экен, ана көрүп турасыздар. Козу эркек кой 4 тиштүү кой экен. 13 000 сом аябай жакшы, козу дагы чоң экен. Бир жылда өзүнүн жакшына келип калат. Бул жердеги козулуу койлор баардыгынын койусу бар экен. 11 000 сомдон катар эле багылды деп айтты. 1 2 3 4 5 5-10 деген койусу бар. Бул жерде эле козулуу койлор. Асырайыз канча сом деп аткан. 6 тиштүү койлор экен. Бир козу эркек, бир козу ургачы 11 000 сомдон кеми бар деп айтылат. Бул козу кочкорлорду 17 300 сомго эки баш алынды. 17 300 сомго кара менен кара кочкор алынган. Бул кызыл кочкор 83 8300 сомго алынды деп айтты. Бул козу кочкорлор. Бул козу кочкорлордо 11 000 сомдон кеми бар деп айтат. Бул багылган козу кочкорлор аябай семиз. Сойгону да жакшы. Бул койлордо 28 000 сом деп айтат эки башта. 4 тиштүү койлор, бооз койлор экен. Булар аябай башка породадагы чоң койлордон. Башкалардан айырмаланып, узун дагы, бою да бийик. 28 000 сом экөө жалгыз сурасаңар 15тен сурап атат.
Бул койго 9200 сом азыр берип баа болуп сатыла элек. 4 тиштүү кой. Семиз экен, жем багылып турган деп айтат. Бул жерде катар тизип койгон кочкорлорду, козу кочкорлор 8000 сомдон кеми бар деп айтат. Катар бага. Андан кийин жалгыз ала турган болсо, кымбаттап арзандап болуп кетет. Бул жерде чоң бишнеси барында катар 8000 сомдон деп айтат. Бул семиз кой 9500 сомдон эси кармап турат. Аябай семиз экен, багылган, багуда турган. Бул жерде аябай эле чоң 75000 сомго да 5 кой. 15000 сомдон деп айтат. 2-4 тиштүү койлор. Булар биздин койлордун аябай узун да бийик болуп турат. 15000 сомдон дейт. Бул койду азыр 9000 сурап атат. Бербей да тээси. 9000 сомго. Кысыр экен, сойгон алабыз дейт. Бул чекирдеги сары менен бул чекирдеги сарыга экөөнө 30000 сом берди, сатыла элек. 18000 деп айтты тээси, 36000 сом. 30000 берди, бербеди. Жана 32000 берген эмесмин, одан кошсоңор берем деп айтат. Бул чекирдеги экита чоң койду, 32000 сомго сатылды. Чоң кой менен экөө тең эле боз деп айтты. Арка чекирдеги бул чекирдеги экөөнө 32000 сом аябай чоң акча, койлор сатылды, боз койлор. Төрт тиштүү койлор экен. Ошентип биз букаларды баштадык. Бул жерде жөн эле сатып алынган бука, эси жок, аябай чоң бука экен. Бул жердеги эки буканы аябай чоң букалар 140 000 сомго бербедик деп айтат. Эки баш бука, мен экөөнү тең көрсөтө кетем. Мына бириси кичине карасы, бириси наркы чоң, экөөнү 140 000 сомго бербедик деп айтат эси. Багуда турган чоң букалар. Канча килограмм чыгышы мүмкүн? Комментарий жазсаңыздар болот, өз оюңуздарды. Бул буканын жалгыз башы өзүнө 120 000 сом деп эси кармап турат. Аябай эле чоң бука, бул деле багылган, багуда турган букалардан бири. Башы деле аябай эле чоң экен. Бул букаларда 70 кеми бар деп эси кармап турат. Экөө бар, экөөнү тең 70 140 000 сом. Деп бул беркиси дагы наркысы деле багылган букалар. 70 000 кеми бар дейт. Бул эки баш буканы 110 000 сомго багылып туруп бербептир. 60 000 деп кармап турат. Багылган букалар. Сиз өздөрү көргөн эле семиз. Өздөрү көргөн эле семиз. Бул букаларды деле 70 000 сомдон деп эси кармап турат. Семиз багылган букалар, баасы келип калса 70 000ден азыраак коюп бере алат. Муну баарыбыз билебиз, базарда ошондой. Бул буканы 68 000 сом деп эси кармап турат. Бул деле багылган букалар. Семизди көрүп турасыздар. 2 жаштагы бука. Бул букаларды 65 000 сомдон деп эси кармап турат. Семизди көрүп турасыздар, буларды багылган букалар. Бул буканы 110 000 сом деп кармап турат. Өздөрү көргөндөй тогол экен, мүзү жок. Аябай семиз, өзү дагы жоон бука экен. 110 000 сом деп эси кармап турат. Базардагы эң чоң бука десек жаңылышпайбыз. Боюну көрүп турасыздар, башка букаларга салыштырмалуу аябай бийик экен. Мына адам бойлуу болуп турат, адамдар менен салыштырганда. Мына башка букалар жандай кичине эле болуп калат. Бул бука азыр 71 000 сом берди, сода болуп атат, сатыла элек.
Бул буканы 100 миң сом деп ээси кармап турат. 90 миң сом базар сураптыр, бербедим деди. Өзүнүн көргөндөй бул башкача породада бука. Базарда өзгөчөлөнүп турган букалардан экен. Бул өздөрү көрүп тургандай семирип топ болуп калган томолок буканы 80 миң сом деп ээси кармап турат. Адамдар көрүп атышат, сойгону аябай сонун болуп калган деп айтып атат. Бул буканы 85 миң сом деп ээси кармап турат. Аябай семиз экен. Семиздикти бир гана кой көтөрөт деп айтчу эле. Башка жаныбарлар семиргенде ойноп. Бул бука азыр соода болуп атат, 75 миң сомго. Ошоға чыкса мен сатылам бол. 75 миң сом аябай сонун баа болду. Туугандар, эми ошентип биз видеобузду аяктайбыз. Сак саламат калыңыздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин баарыңыздарга аманчылык болсун. Анда эмесе биз кеттик, башка нерсеге тартабыз. Спортқа қойылған ақшалар! Чоң ұтыштар!